жалғыз таштап кетпечи. Сен жалғыз емес. Экөөбүздүн уулубуз бар. Сенсиз башка жардап, бактылуу. Аба. Сиз кыжалып болбоңуз, баары жакшы болот. Жакшы ата экенсиз. Ооруканага көбүнчө апалар алып келишет. Апасы жок. Эгер каршы болбосоңуз, чолпондон калган бийлигимди, неберемди бизге берсеңиз. Балама өзүм ата, өзүм апа болом. Кыйнабаңызчы мени. 6 жыл өттү. Болдугулачы, токтоткулачы ата. Акмак! Мына ушундай чолпон. Сен жок, биз ушинтип калдык. Сенсиздиктен тажадым мен. Мен Москвадан келгенде ушул окуяны угуп алып, кандайдан болду экен деп таң калдым. Анан тагдырдын тамашасы менен дал ошол ак жолго жолугуп калыптырмын. Балким бул тагдыр? Үмүт. Менин атым Үмүт. Ак жол. Байылга жолуктуңарбы? Жок. Башкасына жолуктум. Иә. Апа мен сүйүмдү таптым окшойт. Байылчы. Мен өзүмө жаккан жигитке тийсем болбойбу? Тиги томаяк ким? Ал сенин ишиң болбосун. Жөнүп калдыңбы? Ат нерсиң ырлашып койгон. Аны өзүм чечем. Бети жок десең. Уялбайсың. Акжол! Баары жакшы болот кызым. Мен таштабайсың, э? Жок балам. Мени чолпондой сүйбөй эле кой. Ага да макулмун. Белектин апасы болгонго уруксат бер. Мен сага жакшы аял болуп берем. Менден жакшысына тартып сен. Мендей адам менен жашооңду бузбай эле койчу. Сурана. Чолпон, биз сени сагындык. Кийимдеримди алмаштырып турган машинага айдап кетип калдым. Кай коргадым айтпайм. Кандай кыйынчылыктар болду? Аны суроо эле коюп бирок аз насыр кийле берет. 30% эле менин кишини өзгөрттү да. Эгер 100% өзгөрткөндө мен анда кош демелбейт да башкача киши болуп чыкмакмын. 2 ай сакал өстүрүп сториска чыгарсам элдер таң калды. Эмне болуп кеткенсиң? Бомж болуп кеткенсиң. Мен азыр бардык актерлорго айта алам, ким 2 айдын ичинде 20 килограмм таштай алат. Сиз тияга кетсеңиз болду, экөөсүн мамиле үзүлөт. Бул кичине жеке суроо болушу мүмкүн, бирок биз жооп алабыз керек. Сүйгөм, чолпон деген кызды сүйгөм. Кош дегин келбейт деп биринчи бөлүгү чыгаары менен чоң хитке айланган, көптөрдүн жүрөгүнөн орун алган, элдин баарын ыйлаткан тасманын экинчи бөлүгү чыккан жатат. Жана бүгүнкү биздин подкастыбыздын коноктору дал ушул тасманын жаратуучулары. Тагыраак айтканда, идеянын автору десек болот, э? Идеянын автору башкы каармандардын бири Болсун Расылбеков мырза жана режиссеру Насирдин Кудайбергенов экебиз жана ошондой эле продюсеру Дастан Тынчбеков экебиз. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Саламатчылык, жакшы келдик. Ооба, жакшы. Даярдыктар кандай болуп атат жооп көрсөтүүгө? Даярдыктар сонун. Кудай буйрса, уже даяр болуп калдык. Ушу көрүүчүлөр менен жолукканга, биздин ошо тарткан фильмибизди көрүүчүлөргө тартуулаганга, сунуштаганга даярбыз. Азыр бир аз толкунданып турабыз үчөөбүз тең негизи. Кино чыгаар астында. Ошондой эле саундтрегин дагы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Нурлан Асип мырзабыз официалдуу саундтрегин ырдап чыптыр. Ошол боюнча кеп кылсак, кандай кылып сүйлөштүңүздөр? Эмне себептен бул идея келди? Бул эме Нурлан экен өзүнүн немесинде бар экен, альбомунда бар экен бул ырчы. Анан бизге ошол Чолпон деген тааныш дос кызыбыз бар. Ошол дос кызыбыз кош дем келбейттин сюжетин мындай билчү да, примерно. Анан ушул ыры бар экен, сурап көрбөйсүңөр, угуп көрбөйсүңөр деп Насыр байкеге сунуштаган экен. Анан Насыр байке мага айтты. Ошо Нурлан акем болот да токтоо болдук экөөбүз. Почти 1 ай элденбиз, Дастан үчөөбүз. Анан ошол ырын угуп калып, анан жаздым. Нурлан аке, ассаламу алейкум. Кандайсыз?
ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы экөөм дейт. Ошо ырыңыз менин киномо саундтрек кылсак деп атканбыз. Кайсы ырым? Анан ушул жанында бол. Десем, болду экөөм, ала бер. Любой ырды ал. Сен үчүн поддержкам ушул болсун деп ошолорду биздин кинобузга белек кылып койду. Жакшы. Биринчи бөлүгү чыкканда дагы акыркы жолугуш аттуу саундтректи мен канча убакытка чейин угуп жүрдүм да. Мен эгерде мага тасма жабып калса, ошолордун саундтреги ошол нерсе менен ассоциация болуп көпкө чейин угуп жүрө берем да. Анан көп адамдар деле ошондой болсо керек. Анан экинчи бөлүгү чыга элек, бирок ошондой эле мен азыркыга чейин ошолорду угуп келатам да. Эмнедир аябай жакты мага. Анан тасманы бүтүрүп алдыңыздар. Азыр ошондо маркетинг менен алек болуп атасыздар, ооба. Иштеши кандай болуп атат? Жакшыбы баары? Иштеши кандай болуп атат байке? Сизден баштайлычы. Иштеши жакшы, биз Иштегилерди айтма жок байке. Калп айтабыз да. Калп айтабыз деп келдик, бири-бирибизди мактайбыз деп келдик да. биз биринчи бөлүк барыңыздар билесиздер, 1 жыл мурун тартылган. Могу бүтүп аткан жылдын башында чыккан, январда. Экинчи бөлүктүн идеясы апрелдерде жаралды, апрель-майларда жаралды. Биз июль айында кириштик съемкага. Июль айында кириштик. Анан ошонон бери ар кандай кырдаалдар башыбыздан өттү. Аябай кызыктуу болуп атат. Жакшы күндөр өттү, жаман күндөр өттү, кыйынчылыктар болду, жакшы күндөр болду, оңойчулуктар да болду, жыргаган күндөрүбүз да болду. Бирок ошонун баарын өтүп, мына кинонун ачылышына Кудай буйрса келип калдык. Азыр реклама, пиар иштерин болсун Дастан биргеликте, анан бир фокус группа бар, пиар компания. Ошолор менен чогуу жүргүзүп атышат. Кудай буйрса элге болушунча жеткизгенге аракет кылып атабыз. Менин оюмча жетип атат, жакшы. Ооба, көрүп калып атасыз, спортчулардын жашына карай чыгып атыптыр. Анан кыйынчылыктар деп калдыңыз, ошолор боюнча бир аз айтып кетсеңиз, кандай кыйынчылыктар болду? Аны сурап эле коюп бирок аз насыр келе берет. Негизи эле баарыбыз билебиз, кино тартуу бул оңой эмес, аябай оор жумуш. Кыйынчылыктар биз мындай кылалы. Кинонун башында кыйынчылык бул эң биринчи каражат табыштан башталат. Анан сценарий жазган, съемкадан кийин анан кайра эмне калды, эмнени тартып алыш керек болот, эмне өтүп кетти, режим тиги бул, өзүңүздөр билесиздер, кино тартканда ушундай маселелер болот. Ошон үчүн башынан болсун продюсерский тарап айтып берсин кыйынчылыктарды. Ошо акча, каражат жагы аябай элге кызыклаш керек. Көчөдө издеп жүрдүм да койду. Мага одар салыңыз койк. Эми кыйынчылык болгондо адам негизи жашоо өзү кыйынчылык го. Адам кинодон башка деле ситуациялар бар да. Башка ситуацияда деле кыйналасың. Анан эми бунусунда биргеликте бир команда бололу деп биз болсун экөөбүз ойлондук. Ушундай кылалы, экинчисин тарталы. Экинчисинен дагы буюрса жакшы иштеп, кайра кийинки пландарыбызды кылалы деп анан ойлонуп Насыр байке келдик. Насыр байке ушуну сиз тартып бериңиз. Бир чогуу бир команда бололу. Кандай болсо дагы чогуу көрөлү депчи. Кыйналабызбы, урушабызбы, мушташабызбы, анын баардыгын чогуу көрөлү. Анан үзүрүндө Кудайым буйрса Алла Таала маңдайыбызга жакшы нерсе жазган болсо, жакшысын көрөбүз. Анан жаманын жазган болсо, жаманын деле уже кабыл алып койгонбуз негизи. Ал нерсеге даярбыз. Анан эми кыйынчылык болгондо ошол моменттеги эле ситуациялар кыйынчылыктар. Съемкадагы? Съемка учурундагы тиге жетпей калат, бирөөгө жетип калат, ооруп калат. Ошондой эле кыйынчылыктар. Анан Үшүп калат, ичип калат деп кой. Үшүгөндөн элдер ичип алышат да. Ошо. Кыйынчылык негизи кыйынчылык деле болгон жок бизде. Баары сонун, баары жакшы. Эң негизгиси кыйынчылыктардын бирөөсү бул кичине көп эртерээк тартып бүтүшүбүз керек деген немеде, планда. Бул биздин режиссерский группанын планы болчу негизи. Продюсерлер тараптан чектөө болгон эмес.
Анан ошонун негизинде биз көбүрөөк иштеп калып аттык, команда чарчап калып атты. Бул кыйынчылык деп айтпайм, негизи мунун өзүнүн бир рахаты бар. Съемкада ошого кирип кетесиң, түн, күн жүрө бересиң. Бирок актерлор бир аз кыйналып калышты. Негизи кыйналганы билинген эмес, болсун ойноп атты да. Бизде жаан жерлери бар, жаан жаганда жерге жаткан жерлери болот, чуркан жери болот. Анан бир эле рубашкачан, бир эле көйнөкчөн мотоциклда 60-70 км/саат тездиги менен жүргөндө адам денесине суук тиеткен да. Ошонун баарын сезген жок съемка бүткөнчө. Мен тартып атканда көрүп аттым, бул бала азыр бир бала болот депчи. Ооруп калат деп. Ооруп калат деп. Бирок Кудайга шүгүр 16 күн съемка кылдык. 16 күн бою сезген жок. Бирок 16-чы күнү съемка бүттү дегенден кийин, анан 17-чи күнү сезип кеттим. 17-чи күндөн баштап 3 күн бою биз болсунду көргөн жокпуз. Кайда болду, эмне болду белгисиз. Сезип көлгө кетип калыптыр, ичкен болчу. Тартуу учурунда аябай жоопкерчиликти сезип, мындай өзүңдү дагы ойлобой каласың го, проектти уруп жүрүп, анан проект бүттү деген уктап өзүңүздү кое берип салсаңыз керек. Ошол себептен ооруп калдыңызбы же эмне кылып жүрдүңүз 3 күн бою жокпу? Азыр ыйласам аяктагы немелер шейшектер сууп кетип атат. Ыйлай бериңиз. Негизи Дастан айткандай бардык нерседе кыйынчылык бар го. Анан кыйынчылык болду. Өзүнүн эми кыйынчылыгы менен жыргал менен ошо тартуу учурунда баягы команда менен 24 саат иштеп калаттык да, 22 саат, 23 саат. Ошол кезде суукта жатып, жамгырда ошого да бир аз кыйынчылык болду. Анан бул биздин кесип болгондуктан кийин бул кесиптен рахат эле алыш керек го негизи. Эми бул чарчап келесиң, приятный чарчоо го. Приятный чарчайсың да. Жакшы. Ошондо 3 күн эмне кылдыңыз сиз? Мен сурап ошо айтайынбы? 3 күндө айтайынбы? 3 күн каякта болдум. Мындай болду. Акыркы күнү съемка 10-чу микрорайондон бүттүк. Анан ошол жерден үйгө келдим. Үйгө келип анан кийимдеримди алмаштырып анан машинага айдап кетип калдым. Каяка барганымды айтпайм. Айтыңызбы ушунча келгенден кийин ушул теманы эч ким билбейт, Дастан да билбейт, Насыр байке да билбейт. 3 күн телефонду өчүрдүм, эч ким менен байланышкан жокмун, сүйлөшкөн жокмун. 3 күндөн кийин кандайсыңар деп чалдым, каяктасыңар деп. Ошол каякта экенин айтпай эле коеюн. Эмкисине да кеткен да анан дедилер, билип албайсың да. Жакшы, буюрса 2-октябрдан баштап Кыргызстандын бүткүл кинотеатрларынан көрө аласыздар. Элдерге аябай кызык болсо керек. Анткени негизи мен 1-чи бөлүгүн көрүп, анан чолпон каза болду ушу менен бүттү деген да. Анан 2-чиси тартып аткан экен. Эми 2-чисин эмне кылып тартканчы, эмне башка аял алып, мен уже аябай переживать этип алгам да, өзүнүн чолпонун ордуна коюпчу. Анан 2-чисин тартууга эмне зарыл, эмне себеп болду? Анткени элдин баардыгы ойлоду да, 1-чиси бүттү, болду, ошол тема менен бүттү го деп. Ачык айталы. Ачыгын айткан. Акча керек болду да. Жок, акча деле эмес кеп. Биринчисинде баягы биз ойлогондой нерсе сценарий жазылып, анан ошол нерсени каалап тартат экенсиң да. Анан ошол убакта жетишпей алган нерселер болот экен да, андай каалоолор аткарылбайчы. Анан биз негизи башка кино тарталы деле жүргөнбүз. Башка пландар бар болчу. Анан баягы эмеге кинотеатрларга чыгып кино жүрүп атканда дагы элдер аябай сонун кабыл алып кирип бараттык го биз. Кирип барып эметсек анан 2-чисин тарткыла, баласын чоңойтконун тарткыла, биз көрөбүз, келебиз, анан элдин убадасын алып алганбыз биз. Биз тартабыз, келесиздерби десек, келебиз деп убадасын алган. Анан биз ага деле майны берген жокпуз. Жүрдүк, анан жүргөндө эле биздин Москвада бир тааныш бир эме бар, агай бар, тренер. Дастан тренери. Анан ошол кишинин үй бүлөсүндө бул кош темгелбейт аябай жагыптыр да. Анан ошол кишинин дагы сунуштап калды. Эгер 2-чисин тарта турган болсоңор, мен силерге жардам берем акча жагынан. Просто тарталы, мага ушул 2-чиси кызык болот, бир тартпайсыңарбы.
Анан ал дагы ошол байкебиз да какой-то бир сумманы чыгарып берди. Анын үстүнө биз да акча кошуп ошентип тартып калдык. Анан баягы, конечно, экинчисин тартып элге болуп атса, шарт болуп атса экинчисин тартып, үчүнчүсүн тартып элге сунуштай берген жаман эмес го деп ойлойм. Ошентип тартып калдык көп адамдардын сунушу менен. Анан экинчисин тартышта кыйын болду. Кандай кылып тартабыз, эмне кылып тартабыз деп. Анан ушул команда болуп, кандай кылабыз деп күндө чай ичип, эмне кылабыз, тиги мындай кылсакчы, тиги мындай кылсакчы, муну мындай кылып койсок кандай болот деп атып, анан бир какой-то бир жакшы нерселер чыкты. Ошентип тартып калдык. Ошол элдердин суранычы боюнча, сунушу боюнча көрүүчүлөрдүн. Анан ошол биздин жакын байкелердин сунушу боюнча анан тарттык да. Жакшы. Тизерден байкасак, трейлерден көрсөңүздөр болот. Жаңы каарманыңыз кошулуптур. Анан бул кыз ким? Эмне кылып жүрөт жакта кана чолпон? Бул кыз мен бөлөм деп. Болсун айткандай, көрүүчүлөр жактырып калды да проекттичи. Фильмди жактырып калышты. Мына Дастандын тааныштары канча айтат Дастанга, буландысы болобу, Акчулдун тагдыры эмне болду? Дальше бул кантип жашайт, эмне кылат, баласы эмне болду деген суроолорду беришет да. Болсундан өзүнчө сурашат. Ошентип отуруп, анан үчөөбүз кеңешкенбиз. Кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Сценарий жазар астындачы. Сценарийди биздин байкебиз жазган, Элдар Турдмамбетов деген. Биз бир аз кошумчалаганбыз, 2-3 сөз. Анан аякта Үмүт деген жаңа персонаж бар. Элдер көрүштү тизерден. Чачы тармал, жакшынакай кыз. Бул ким? Муну кинотеатрдан көрөсүздөр. Бул подкаст деген болсо, буюрса премьерадан кийин чыгат, ошол себептен жакшыраак эле айта берсеңиздер болот. Ооба, премьерадан кийин чыгат. Мен айта берем, эчтеке жашырбайбыз, бирок мындай, мен айтат элем, көрүүчүлөр өздөрү кинотеатрга барып көргөн туура болот депчи. Анткени азыр аны мындай айтып берүүгө болбойт. Бул секрет эмес, просто түшүндүрүп бергенге биздин эмебиз жетпейт. Көрүш керек, ситуацияны көрүш керек. Анткени мындай да, бул фильм негизи биринчи бөлүгү деле, экинчи бөлүгү деле бул Акчол менен Чолпондун сүйүүсү. Экөөнүн бири-бирине болгон ошо жылуу мамилеси, сүйүүсү, фильм ошол жөнүндө. Негизи эле Кош деген келбейт деген проект бул 10 бөлүккө чейин тартылса деле бул экөөнүн сүйүүсү, экөөнүн махабаты жөнүндө боло берет. Анан биз муну айткыбыз келди, сүйүү деген өзү бул сыноо да. Кудай таала бизге ушул сезимди берип коюптур, ошону жашайбыз, сүйөбүз дегендей. Бирөө 1 жолу сүйөт өмүрүндө, бирөө 10 жолу сүйөт, бирөө күндө 4 жолу сүйөт. Азыр Айжандын эмесине бир кыскача жооп берип коюш керек экен. Бул Үмүт ким персонаж? Бул Үмүт жашоосуна бир сүйүү келбеген кыз да, жашоосуначы. Анан баягы сүйбөйм деп жүргөн кыз. Анан ошол бир инсанды көрүп тизерден эле көрүнүп калды го. Мени дегерсиң. Ал жолдо баласы менен кабыл алып сүйүп койгон кыз. Түшүнүктүү, жакшы жооп болду болду. Сценарийде көбүрөөк сюрприздер күтүп атат окшойт аныбызда. Бар. Көрүш керек. Көрүш керек. 40 мүнөт чыдап отуруп койсоңор жакшы болот. Кетебиз дейсиз. Жакшы. Мисалга канча каражат кетти басып. Ачык айтып бериңиз, бизде эч кандай сырлар жок. Ачык айта берейинби? Насырдын байкесинен байкеден башкасынын бардыгы акчалашты десең, байкебиз да поддержка кылды. Тамаша эме. Биз Коштемгүлөй бирде тартканда баягы ар кимге барып суранып, өзүбүздүн байкелерибиз, эжелерибиз, досторубузга суранып отуп, азыраак кетирген экенбиз да. Анан 1 жылда эле бирок кинонун да деңгээли ошончолук өсүп кетиптир. Мисалы ошол кинодо иштеген грим болсун, костюм болсун, мурда азыраак суммага иштесе, азыр алардын суммасы өсүптүр да. Ошол эле оператор, ошол эле режиссер бардыгы өсүп кетиптир. Анан бунусунда тиге салыштырмалуу кичине көбүрөөк кетти. Бир аз $70,000 ашып кетип калды. $70,000 ашты, э?
Анан биринчи Бишкекте бөлүгүндө 2 комнат квартиранын акчасы да. биринчи бөлүгү чыкканда өзүнүзүн актадыбы? Ооба, жакшы буюрса ооба. Жакшы эле таптыңыздар. Кудайга шүгүр, ырзыксын берсин. Экинчиси актаса керек. Жакшы, ол жакта орто сүйүү тууралуу тема болуп калды. Сүйүү деген эмне өзү? Мен сөзүмдү улантып койсом болобу? Болот байке. Улантыңыз. Сүйүү деген сыноо деп атпайлыкпы? Бул экинчи бөлүктө деле Акжолдун Чолпонго болгон сүйүүсүн көрсөтөбүз негизи. Мындай өлүм сүйүүнү токтотпойт дегенди бергибиз келди да. Өлүм точка эмес. Сүйүп калган адамга өлүм точка эмес. Ошону айтып коеюн дедим. Не деген сөздөр. Азыр машинада келип жаттап келдиңиз окшойт беле? Даярданып. 10 мүнөт кечикпедим эле. Ошону айта калдым да мынакта турчу. Сүйүү деген эмне? Буга азыр биринчи Дастан жооп берсин. Болсун жооп берет. Тармен жооп берген. Сүйүү дегенде мен биринчи жоопкерчиликти билем. Бардык адам сүйүп алат. Бардык адамда жүрөк бар. Бирок кандай сүйөт ошого байланыштуу да. Жоопкерчиликти сүйүп алабы, же жоопкерчиликти сүйүп алабы. Ушул Коштем келбейттин биринчисин тартаанын алдында да биз Боке экөөбүз сүйлөшкөнбүз да, акылдашканбыз. Анан Боке мага айткан болчу идеянычы. Ушул эле Боке айткан эле идеяны мен мындай ойлонуп жүрүп жашоодон дагы кезиштиргем да. Кандай болуп дегенде баягы кыз кишилерден баягы азыркы мырзалар бизди жоопкерчиликти сүйө албайт деген сөздөргө укканбыз. Мен өзүм залда тренер болуп иштеп калдым. Анан бир эже келди. Эже семирип кеттиптир да. Ошол семирип кетсе, күйөөсү башка аял алып кетиптир да, семирип кеткен үчүнчү. Бирок биз мырзалар өзүбүзгө суроо бербейбиз, ал эмнеге семирип атат. Ал ошонун мырзанын тукумун улайм деп, ошонун баласын төрөп берем деп, ошону эмгисем деп ошол аял семирип атат да. Мындай алып киргендечи, бирок биз ошол жоопкерчиликтүү нерседен качып атабыз да. Биз мындай ситуацияны жеңил алып койгонбуз. Сүйдүм, значит семирип кеттим, сүйө алган жокмун депчи, мисалычы. Анан Насырбек айткандай, ошо сүйүү, ушул кинодо биз ушул нерсени берели дегенбиз, мындай жоопкерчиликтүү сүйүү ушундай болот депчи. Биз ушул нерсени көп угуп, баягы катуу сотрясение алып калыптырбыз да баштанчы. Сон жок болду окшойт. Экинчисине дагы ошол. Ошону ойлонуп, баягы Акжол негизи болсун эле жашоосун ошондой ала. Жоопкерчиликти сүйөт да, Боке. Сен билесиң дем. Ошол жоопкерчиликти сүйүү деп билем, сүйүүнү. Жаша, сүйүү бул жоопкерчилик, сүйүү бул сыноо жана Ооба, биз ошо Коштем келбейт бир тартаарда ошол нерсеге карманганбыз да. Баягы жоопкерчилик деген нерсе бул доско, бир тууганга, өмүрлүк жарыңа, ата-энеңе жоопкерчилик аласың да. Ошол Коштем келбейт бирде ушул нерсени карманганбыз. Эркек кандай болуш керек, сүйүүгө кандай кылыш керек. Азыркы сүйүүлөр одноразовый болуп кетти да. Кошуласыздарбы? Одноразовый? Кошуласыздар, Манаска чейин сүйүп барыппы. Анан ошол адамды сүйгөндөн кийин ошого жоопкерчиликти ала билиш керек да. Акжол ошондой жигит да. Акжолчу каарман. Баягы оорусуна карабай, ата-энесине каршы болуп атканда карабай, ошол кызды алып, Чолпонду бактылуу кылып, аз өмүр жашаарын билсе дагы, ошого жакшы жашоо тартуулап, өзүнүн сүйүүсүн арнап, анан баягы узаткан да. Анан экинчи бөлүктө дагы баягы биринчи сүйүүсүнө кыянаттык кылбаган, баягы сүйүүсүн танбаган, сүйүүсүн жашырбаган. Кээ бир адамдар баягы сүйөт да анан сүйүүсүн жашыра берет го, сүйгөн эмесмин депчи. Сүйүүсүн жашырбайт да Акжол. Сүйгөм, Чолпон деген кызды сүйгөм, бир балам бар. Мен сени чолпончолук сүйө албайм, бирок сен жакшы кызсың деп айтылат да. Сен жакшы кызсың. Мен сага Чолпонго берген сүйүүмдү мен эч кимге бере албайм. Ошол жоопкерчилик бул сүйүү. Сүйүү бул жоопкерчилик. жаша. Сүйүүнүн өңү ак.
приколдуу жок көрсөтүүгө баргандар да түшүнсө керек. Сүйүнгөнгө актап капкара кийип Ошол сүйгөндөр карап алат десе. буга чейин мен жабык көрсөтүүдө суроо бергем. Сүйүүнүн түсү кандай болот, силер кандай элестетесиңер деп. Көп мырзалар негедир кара анан кызыл деп өбүнчөсү ошондой жооп берген да. Аял заты ак анан розовый деп ушинтип айтышкан да. Нежный оттенокторду айтышкан да. Ошол себептен бул жак кичине тамашаланып атпайбы. Ада закрытый показда да суроо берип атпайбы, тамашалап сүйүү кара деп койгон ажанга. негизи ак. Негизи ак. Эмне тамашалайсыз? Изеки бирок ошол видео чыккан жок окшойт. Чыкпай калды. Эми баары эле мен кара деп атсам чыкпайт. Бул жакта жана сиздер айтып кеттиңиздер го, тасма өзү драма, каткырчу тасма эмес деп. Ошол дагы бизге таасир этип атат окшойт. Баштайбы. Тасманын жанры дагы бизге таасир этип атат окшойт, кичине ошол себептен. Ушундай аябай болгондо биз күлдүрмөкпүз. Драма, трагедия, мелодрама болгондон ыйлаш керек болуп атат азыр. сүйүү деп калдык. Өзүңүз актер, тамада, эл астында жүргөн мырзасыз. Анан көбүрө кыздардын көңүлүн өзүңүзгө дайыма эле буруп жүрөсүз. Эмне себептен азыркыга чейин үйлөнө элексиз? Катуу суроо болду. Бул кичине жеке суроо болушу мүмкүн, бирок биз жооп алгыбыз келет. Неге үйлөнбөй жүрөм, э? Сизди бул жакта жоопкерчиликтүү мырза деп калышты. Мындай мырзаларга негизи кыздар көп эле жазып чалса керек. Ошол тандоодот да жоопкерчиликтүү кыз чыкпай атат бугачы. Сен жооп бере аласың. Тандай турчу кыздарыбыз көп болот оңгондо, э? Жок, мен азыр жаш элемин да. Жаш элем. Анан адам план менен жашайт го. Адам план менен жашайт. Бул жылы мындай кылам, тиги жылы мындай кылам, аркы жылы мындай кылам, тигиндей кылам депчи. Ошол план негизинде эле өзүмдүн жашоомдогу пландын негизинде эле келатам негизи. Ошол окуу жайды, театралдык окуу жайды бүтөм. Андан кийин Бешенайлоодагы режиссура факультетин бүтөм деп аяктап бүттүм. Анан үй бүлөгө мындай жардам көрсөтөм дедим, аларды акырындан кылдык. Бул жылы ушундай кинолор тартабыз буюрса деген, бул кош тем келбейт, кош тем келбейт экилер деп бир канча бир жыл мурда пландаганбыз, 1-2 жыл мурда. Ошолорду кылдык. Быйыл дагы бир план бүттү. Анан Кудай буйруса жакындап калдык. Үйлөнө турган плангачы. Ошол эмки чоң бир өзүмдүн жеке жашоомдогу бир чоң пландардын бири алыста эмес, жакында. Жакында. Буюрса жакындан да тойго барат экенбиз да. Буюрса. Бираз, э? Буюрса. Жакшы, азыркы учурда ажырашуулар, жубайларына чөп салуу, балдар деги эле толук эмес үй бүлөдө чоңойгон учурлар аябай эле көп кездешип атат да. Эркек мырза катары айтып кетсеңиздер, мунун баардыгы эмнеден улам болуп атат? Астан жакында үйлөндү. Сиз опытыңыз көп го да. Сиз айта бересиз. Сиз айткансыз. Ажырашуу эмне себептен деген суроо болду да. Ажырашуу, жубайларына Ажырашуу, көңүл калуу. Мен үй бүлөм бар. Келинчегим. Мен мынтип айта алам да. Ар кандай жашоодо болот. Ар кандай боло берет. Аял тараптан болуп калат, эркек тараптан болуп калат. Мен өзүм келинчегимден билем, мен муну айта алам. Аял киши эч качан күнөөлүү болбойт, негизи. Аял киши эч качан күнөөлүү болбойт. Баары эркектен көз каранды да. Эгер алсыз болсо, кичинекей конфликттен деле чоң көйгөйлөр жарала берет. Эгер эркек киши күчтүү болсо, чоң нерселерди деле чечсе болот. Анткени аял киши ушундай жаратылыптыр. Мындай аруу болот экен да. Өтө деле жакшы эмес аял киши, негизи мен билем. Бирок баары бир аруулугу бар. Бир башкача Кудай Таала ушундай жаратып коюптур. Эркектерге берген ырайымы десек болот. Ушундай өзгөчөлүгү бар экен да аялдынчы. Чечим эркектен болот экен да. Аял киши ошого багынат экен. Анан үй бүлөнү сактап калыш үчүн эркек чечкиндүү болуш керек. Курч мүнөз болуш керек. Ката кылбай койбойт. Ар бир эркек ката кылат. Барыбыз эле ката кылып жүрөбүз дегендей.
Эдаке. Кудайга шүгүр. Анан мен ойлойт элем, ошо үй бүлө институту деп коет го. Аял менен эркек сүйлөшүш керек да. Бардык проблемаларды, үй бүлөдө продукта жокпу, же квартира төлөнө элекпи, же үй алыш керек, же тигинчи керек, минчи керек. Кээде биз жумуш деп жүрө беребиз, диалог жок болуп калат. Аял киши менен эркектин ортосунда диалог жок болуп калат. Экөөнүн кыялы эки башка болуп баштайт. Ошол кезде ортодо конфликт чыгып баштайт да. Менин оюмча сүйлөшүш керек. Анан эркек киши деген жутканды билиш керек. Эркек жутпаса көп нерселер болуп кетет негизи. Аял киши болсо, аял киши бактылуу болуш үчүн жаралган. Аял киши бактылуу болуш керек. Бала төрөш керек. Жыргаш керек. Сүйүнүш керек. Ошо сулуу бойдон жүрөш керек. Эркек киши жоопкерчиликтүү болуш керек, Дастан айткандай. Дастан баягы как-никак бир жыл тажрыйбасы бар да, үйлөндү да. Кошумча жооп берип койсуң да ке. Жооп берип койдум да. Аял кишиге Насырбек айткандай көңүл эле бөлүп коюш керек болду. Көңүлүн алып койсоң эле ал характерин да коет, башкасына коет, бардык жака жетишет. Анан баягы жумуш деп жүрө берип, аны өзүбүз эле кыла алабыз да биз. Кээде кеч барып каласың, кээде барбай калган моменттериң болуп калат. Ошондой Насырбек айткандай дагы бир жолу сүйлөшүү аз болуп калса, анан тиги таарынып, баягы башкача ойлонуп баштайт да алар дагы. Анан көңүл буруп эле жакшы мамиле кылып, колуңан келген жакшы мына кичинекей нерсе болсо да алып барып белек кылып берип койсоң, алар сүйүнүп калат. Ошолор үйрөнүп алыш керек экен, Ошолор үйрөнүп алып экен. Ооба, чынында аял заты биз кичине башкачараак ойлонобуз. Эркек адамдар түз ойлонсо, бизден болсо анын бардыгын бүт тараптан карап чыгып, ар бир майда чүйдөсүн эсепке алып, анан эгерде мындай болуп калсачы деп анан өзүбүзгө вывод кылып эле ушинтип кыйналып беребиз. Бирок бул табияттан экен, эч нерсе кыла албайт экенбиз. Буга болгон жаралган турушубуз ошол экен. Анан сиздердей мырзалар көп болсун демекчимин. Азыркы учурда негизи көбүрө жаман окуялар болуп жатат. Анын баарыбыз эле күбөбүз. Ошол себептен дагы көп жаш кыздар, ошондой эле мырзалар дагы эмнегедир азыркы учурдагы статистикага таянсак, өздөрүнүн үйлөнүүсүн пландасын кадимкидей 30 жаштан өйдө, 35тен өйдө коюп калышыптыр. Көп кыздар дагы. Анан бул менимче нормалдуу эмес көрүнүш демекмин. Анткени үй бүлө жакшылыктын эрте кечи жок эмеспи? Канчалык эрте болсо ошончо жакшы. Бирок азыркы учурда ушундай жаман окуялардын натыйжасында дагы ушундай түшүнбөстүктөр да болуп жатат да. Мен айтмакмын, көрүүчүлөр биз көрүп турат да, мен айтмакмын, эртерээк үйлөнгүлө. Эрте үйлөнүш керек. Кыздар эрте күйөөгө тийиш керек. Жашоо улана берет. Бүт бактылуулуктун баары үй бүлөдө. Үй бүлө күткөндө көрөсүңөр. Силер үйлөнсөк жашоо токтоп калат, үйлөнсөк жумушубуз токтоп калат, үйлөнсөк карьера кыла албай калабыз деп ойлоносуңар да. Жок. Силерди түшүнгөн, силерди колдогон кишиге күйөөгө тийсеңер, же ошондой аялды жар кылып алсаңар, бири-бириңерди колдоп чогуу өсөсүңөр. Бактылуулук, берекенин баары үй бүлөдө. Канча эрте үйлөнсөң, ошончолук ийгиликке эрте жетесиң деген сөз. Муну Даке азыр тастыктайт. Ооба деп кой. Баарына ошондойбуз. Чын эле үйлөнсөң береке болот экен да. Ал нерсени мен өзүмдөн деле көрүп келдим. Может, анан бир ишти ниетти туура кылып кыла берсең, анан берекесин сөзсүз берет да. Алла Таала деле баарын карап турат, баарын угуп көрүп турат. Анан мурдагыдан, мисалы мен бойдок жүргөндөгүдөн азыр Кудайга шүгүр да, анткени үйлөнгөндөн кийин көп нерселерге жетиштим да. Ошон үчүн Насырбек айтып аткан болуш керек, үйлөнгөндөн кийин береке, ырыскы көбүрөөк болуп калат экен да. Үйлөнгөндөн кийин да көп нерсени. Бая бир мондо тоген. Точно? Үй бүлө кургандан кийин да көп нерсени, үй бүлөңдү көбүрөөк ойлоп баштайсың. Бир эмес, бир нече адамга жоопкерчилик алып баштайсың. Мурунку бойдок кездеги ойлордун баардыгын четке коюп, бир нече жылга чоңоюп калса керек, Ооба. Ошондой экен. Ошондой болуп калат. Үй бүлөсү бир баласы бар. Бир келинчеги бар. Азырынча.
Чоң киши менин досум азыр. Чоң кишилерди окуп сүйлөсө кабыл алып калдым азыр. Жакшы. Азыр бир кичинекей оюн ойнойлу. Бул сөздөр рубрикасы деп аталат. Мен бул жактан рандомный сөздөрдү алгам. Ар кайсы жактан кирем болушу мүмкүн, сахар болушу мүмкүн. Мен бир сөздү айтар менен ошол сөздү укканда биринчи оюңуздарга эмне келип атат, эмне менен ассоциация болуп атат, бат-баттан ойлонбой айтышыңыздар керек. Кимиси көбүрөөк упай жыйнаса утуучу болот, ким эң аз жооп берип көбүрөөк ойлонуп калса ошол мырза ырдап берет же бийлеп берет же дагы башка бир каалыбасты аткарат. Бул кесиң жеңил. Атайын эле. Кыска жооп бериш керекпи? Бир сөз менен жооп бересиздер. Анан бат-баттан жооп беришиңиздер керек. Кол көтөрөсүзбү? Болот. Баштыралы. Кол көтөрбөй эле ким жетишсе ошол айта берет. Ооба. Ким биринчи айтсам да ошондой эсептелинет, Билесиздерби? Биринчи сөз көйнөк. Костюм. Жакшы. Шампунь. Чач. Картошка. Пияз. Айфон. Зарядка. Ракета. Асман. Мышык. Чычкан. Жумуртка. Тоок. Жаз. Күз. Гитара. Колс. Кино. Клип. Кош деңгелбейт. Самолет. Асман. Стоматолог. Кош деңгелбейт. Карышкыр. Бардыгына кош келбейт. Кошо бересизби? Кош деңгелбейт тартып атканда мен Просто стоматологко бардым. реклама сылап кетип атат койсун. Бул реклама баш керек болот да. Жакшы. Карышкыр. Түлкү. Телевизор. Радио. Акча. Пул. Lexus. ВМБ. Lexusга. Lexusга сиз BMW дедиңиз, жакшы. Чегиртке. Чымын. Костюм. Галстук. Сакал. Мурут. Кош келбейт. Эки. Хорошо. Бул жактан эң аябай жакшы жооп берген Насирдин Байкалды окшойт. Туура эмес болсо деле кош кетет, бирок жооп берип атты да эң биринчилерден болуп. Эмне кыласың? Мен утулуп калдым. Боке утулуп окшойт. Сен утулуп бер. Сен утулуп бер. Бакта мындай эки аял бар киши отурат да. Сен мындай кыл. Бойдок катары утулуп сен. Сен ырда. Бир ырдап бериңиз. Ооба. Сиз эми тамадасыз, той жаатында жүргөн адамсыз. Негизи сиз утулдуңуз. Анткени бул жактан эң биринчи айттым, биринчи оюңуздарга эмне келип атат, анан бат-баттан жооп бериш керек деп. Анда эмесе болсунбай кедем бир. Быякта командага катышып кетпесин эми акыры. Кадырал Артыков агабыздын кыялдануу деген бир өлө жагат багачы. Даярсызбы? Жыпарын бүркүп гүлдөрдүн, жел келсе шибер ыргаган, жыргалга бөлөп сезимдиң ай, үнүңдү уксам ырдаган, колуңа гүлдөн дестелеп ай, көрүнө калсаң жылгадан. Эй, көбүртүп булак толкунун, ой, акагы аксап шыңгырап, билдирип жайлоо шокумун ай. Сайраса торгой, сайраса торгой, сайраса торгой, гүгурап. Сен муну эртерээк айтсаңчы, кош деңгелбейттин саундтрегин өзүң Сөзүн ырдабайм дегиз. Буюрса 3-чү бөлүгү чыгып калса болсун экен, өзүн ырдатсаңар болчу экен. Талант билип калдык. Жакшы ырдап экенсиз. Мындай эл астында жүрүп мен билбеп туруп. негизи ырдабайм негизи. Жашырган таланттарыңыз бар турбайбы? Баарын эмне элге көрсөтпөй, айтпай? Ошо мен ыр жазам. Китептен көчүрүп. Жакшы. Да бир ойун ойноп, Насырбайке менен Дастанды ырдаталы. Негизи ар бир режиссердун өзүнүн ыкмасы, почерки болот го ар бир тасмадан. Сиздер актер катары, ал эми сиз продюсер катары айтып кетсеңиз, деги эле Насирдин Байке менен иштешкен кандай экен?
кыйнаган жокпуз силер. Жаккан жок да. Анонска коюп. Коебуз. Микрофонду көп кармаңыз. Хорошо. Эми айткыла эми. Негизи биринчисин дагы күчтүү байкебиз тарткан го негизи режиссер Максат Жумаев деген. Анан биз негизи ишенгенибизден бардык байкеге. Ишенип ошону көрө алгандыктан азыр баардыгыбыз эле жашпыз. Көзүбүз күйүп турат да. Нерсе кылышыбыз керек болуп турат. Максаттарга жетиш керек болуп турат. Ошол бока көз кеңешип ким менен кошо жетсек болот максатка. Зек Боке Насыр Байкен айтты, мен да колдодум. Байкеге бардык. Байке дагы мындай көзүнөн көрүнүп турат да. Мындай иштейм деген адам башкача болот да. Иштин көзүн таап иштейм деген адам башкача болот. Иштегизи келип турган адам да башкача болот. Насырдын Байке как раз башка да пландары бар экен. Аларды дагы жыйыштырып бардыгын анан бизге дароо эле уруксат макулдоогун берип, иштесели ушу өзүмдү көрөрүм келип калыптыр деп бизди колдоду. Жакшы болду, Кудайым буйруса. Сонун иштешүү мындай жеңил эле болду. Кээде ушуп кеткенибиз болбосо так нормально эле. Жок, экөөбүз ушкан жокпуз Байке. Бока көрүшүп атты. Зайым коштосуз Насырдин Байкен күлкүсү келип атат го. Кошумчалап койгон капайтты достор. Жакшы кийимиме деп ойлойм. Мен кошумчалап коеюн. Кошумчалап коеюн. Насырдин Байке экөөбүз 2016-дан бери таанышпыз да, 2018 бизде. 16 болуп калат. 16 болуп калат да. Анан ошол кезден бери таанышпыз да. 17 дей бер. Плюс-минус. Экөөнүн ортосуна кала. Ошол кезден бери таанышпыз Насыр Байке менен. Анан баягы экөөсүн бир жолугуп, сүйлөшүп олтуруп, чай ичип олтурганда бир сонун бир пландар жөнүндө сүйлөшчүбүз да. Мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деп бирок ошолор баягы ошол убакыт жакындашуу эмес да. Анан Кудай буйруса болсун, мен сени кино тартам, сени моундай образ кылам, тигиндей кылам деп айтып жүрүп, башка эле бир актерлор тартып жүрдү ал кезде, мен айтып коюп. Анан кийин ошол Коштойм келбейт биринчисин дагы Насыр Байкеге айтканбыз, биринчисинде Насыр Байке тартып бериңиз. Анда биз Максат Жумаев байкебиз ал кишиге кол жеткиз болчу дем, ал киши кантип тарттырабыз деген. Анан биз өзүбүздүн оюбузду жеткире ала турган, мындай орусча айтканда смело сүйлөшө ала турган, мындай бири-бирибиздин оюбуз бир жерден чыга турган адам издейсиң да. Простой эмес, мындай жаш курагың бир жакыныраак 4-5 жаш. Анан ошо Коштойм келет биринчисинде Байкеге сунуштаганбыз. Анан Байке чочун киши сериалын тартып бошобой калды. Анан режиссер таппай жүргөн кезде Максат Байкеге барып сурандык. Максат Байке тартып бериңиз десең, ал киши дагы как раз ошол кезде бош болчу экен. Хорошо жигиттер, бир иш кылалы анда деп тартканбыз. Ошол киши биринчисинин сценарийсинде Насыр Байке жардам берген, жазып берген. Анан экинчисинин моюнуна илдим Байкен. Байке режиссер толтура дедим. Режиссер тааныш байкелер, достор толтура. Мен любой менен барып иштеше берем. Бирок именно сиз менен иштешким келип атат. Анан ошол убакта Насыр Байкенин да бир 2 кино келген. Ошол кезде тандай албай жүргөн да, тартып бер, режиссер болуп иштеп бер деп. Анан ошол кезде айттым, Байке ушул жерден чечилет эми экөөбүздүн тагдырыбыз, жашообуз. Сиз тияга кетсеңиз болду, экөөбүздүн мамиле үзүлөт. Мен сизге режиссер калбай мажбурлап койгон турбайбы? Режиссер калбай калган үчүн келген жокмун Байке. Экөөбүздүн мамилебиз, кыялдарыбыз, бир убакта айтылган ойлор, кыялдар ишке ашсын деп келип атам Байке. Деп анан бул киши ошентип тартып калды. Иштешкенде, бул киши иштешкенде мындай режиссерлордун өзгөчөлүгүн айтып коеюн. Көп режиссерлор мындай да, задачаны берет. Ар ким өзүнүн тактикасы бар. Бул Байке мага негизи менен өзгөчөлүгү менен жакты. 2 ай мурун сакал өстүрүп образга даярдап баштады да. Бул кезде ушундай экинчисин сакал менен тартылбайсыңбы? Убакыт өткөрүп 6 жыл өттү кылабыз. 6 жылга кичине өзгөрүш керек, арыкташ керек. Деп ошол пландап аткандачы, экинчисин тартар алдында. Анан 2 ай мен үйүмдө, балконунда 2 ай жашадык.
турецкий чай жакшы көрөбүз экөөбүз. Турецкий чай ичип, ошол кезде бир башкача эле бирдеке сөздөр сүйлөп аткан, мен түшүнбөй аткам. Көрсөм мени даярдап атыптыр бул кишичи. Ошол сөздөрдүн жыйынтыгы съемканын биринчи күнү башталды да, мага пайдасы тийди да. Аябай татаалдаштырып, айландырып, башкача бир темаларды сүйлөп аткан. Жанымда отурчум түнкү саат 4кө чейин, блин, жатпайлы, уктабайлы депчи. Байка сүйлөй берчи, отурчум. Ошонун укканымдын бир 30% эле менин кишини өзгөрттү да. Эгер 100%-ын өзгөрткөндө мен анда ошто эмилбейт да, башкача киши болуп чыкмакмын деп ойлойм. 2 ай эч ким менен сүйлөшкөн жокмун, соцсеткеде көп чыккан жокмун. 2 ай сакал өстүрүп сториске чыгарсам элдер таң калды. Эмне болуп кеткенсиң? Бомж болуп кеткенсиң. Жабык көрсөтүүгө келип болсунбу экенсиз таң калдык. Элдин баары таң калат десеңиз, эмне болуп кеткенсиң? Анан еще арыктоо жагына келгенде, арыктай албай кыйналып аттым. Даке көз тренировка барып, бул дагы жардам берип атты да, тренировка кылдырат. Анан салмак түшпөйт. 90 килограммдан 75 килограммга түштүм да. 15 килограмм. Анан өзүм арыктаганым өзүмө сезилип калды. Түртүп койсо жыгылып калчу деп калдым да. Анан эч нерсе жебей калдым. Туз, сахар, таттуу вообще жебейм. Сахарды ошондо таштагам. Азыр да сахар ичпейм. Ошол 2 айдын ичинде мен менен режиссер иштеп, анан кино чыгарды. Өзгөчөлүгү ошол. Актер менен иштеген режиссер катары тааныйм, Насыр Байкенич. Жакшы нерсе. Кээ бир режиссерлор чакырат, сценарийин берет сөмкө күнү. Анан чыгып ойноп кой дейт го. А бул Байке актер менен иштеди да. Үмүттүн дагы биздин персонаж 102 тартылган да. Ал жакта чачы жымдай түшкөн кыз. Ошол кызды дагы чачын башкача кылалды, ушул кыздын башкача кылып бир өзгөртөлүчү деп. Ошол кызды чачын тармал кылып койдук эле. Азыр элдин баары бул кызды каяктан тапкансың деп. Бул жакта сүрөтү бар ошол кыздын. Ошол кыздын сүрөтү бар. Ошол өзгөчөлүгү ушул Насыр Байкен ошонусу жакты. Калган айта албайм да. Мен өзүм өзгөчөлүгүм айтпайм. Ар бир режиссердун өзүнүн көз карашы болот, силер айткандай, өзүнүн стили болот, өзүнүн бир каалоолору болот. Анын баарын эми көрөрмандар көрө алат фильмденчи. Мен айтат элем, ушу Коштойм келбейтти тартып атканда, болсун сөз баштап калды. Иштешкен боюнча депчи. Өзү тытынган актер да болсунчу. Мен мурда болсундан мындай аракетти көргөн эмесмин. Анан мен негизи ишенгем эмесмин. Мындай ойноларына ишенгем, бирок 20 килограмм арыктаарына мен ишенген эмесмин. 15. 20 болчу негизи, 15 деп атат. Мурдагыдан калганда. Коштойм келбейт. 5 килограмм содулуш алып. Бери 20. 20 килограмм арыктап салаарына мен ишенген эмесмин, бирок ошону кылып салды. Бул деген чоң эмгек. Мен азыр бардык актерлорго айта алам, ким 2 айдын ичинде 20 килограмм тыштай алат. Бул деген эмгек, бул деген кыйынчылык, бул деген ошо бир күнүңдүн көп бөлүгү залда өтүш керек. Өзүң жакшы көргөн тамактардан отказ кыласың, жебейсиң. Ошогон бирөөнүн сөзүн угуп балкондо түнкү саат 4ке чейин отурасың, стресс болуп, бул эмгек да. Ошон үчүн мен айтат элем, болсун аябай чоң эмгек жасады бул проектте. Анын баарын ошо бизге уюштуруп, биз ошентип балкондо жөн эле отурган жокпуз да. Биз кайфовать этип аттык, тияк басып, бияк каалагандай жүрүп аттык. Анын баарын бул киши уюштуруп берет бизгечи. Бул киши биздин капризибизди аткарат. Дастан бияка чай ичип атабыз. Дастан тияка басып келип көрөт. Дастан мындай кылыш керек болду. Дастан мынча которуп кой. Дастан тинче которуп кой. Дастан мынча которуп кой деген бул киши айтпайт. Тиякта балким проблема болуп атат. Акча каяктан келип атат, кантип алынып атат, кантип табылып атат. Эми чын айтканда биздин ишибиз жок ал менен. Биз эркелейбиз. Көбүрөөк эркелеп койдук окшойт негизи. Аябай эле. Анан актабай калса капыл болот. Ошол мындай да, бул деген жоопкерчилик болуп калды бир жагынанчы. Биринчи бөлүгү фильмдин аябай жакшы тартылган, аябай жакшы чыккан, аябай жакшы элге тартууланган, көрүүчүлөр тараптан дагы жакшы кабыл алынган да. Анан каражат жагы дагы өзүн актап, жакшы бир нерселерди алып келген продюсерлерге. Анан эми мындай да, экинчиси кандай болот деген эме да. Бул деген жоопкерчилик. Ошон үчүн мен күнү түн Кудайдан суранып атам, Кудай актаса экен деп.
Ушу актаса экен, эртеси күнү көчөдөн көрүп калсам, Дастандын көзүн тик карасам экен, айланып өтпөй көчөнү деп атам. Бирок бул жигиттер айткандай, башында эле сүйлөшкөндө айткан, байке кинонун экинчи частын тарталы, бунун баары көрүүчүлөр үчүн. Мейли актабай калсын, Кудай берген рызкын көрөбүз. Актаса да биздики, актабаса да биздики. Эң негизгиси ошо көрөрмандар күтүп атат. Ошол тагдыр эмне болду деп анан ошону жыйынтыктайлы, ошо кинонун аягына чыгаралы, ошон үчүн экинчи бөлүм сөз тартышыбыз керек деп. Өткөн үчөө сүйлөшкөнбүз да, балким башка фильм тарталы, балким башка теманы тарталы депчи. Ошондо эле мен ыраазы болгом, ошо эки жигит мага айткан, байке сиз эчтекен ойлонбоңуз, актабай калса дагы, актаса дагы ал жагы Кудайдан. Эң негизгиси ушу жакшы бир фильмди көрүүчүлөргө сунуштайлы депчи. Ошентип экенсиң, айтып койчу. Уже эле заштагы баштады. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү кандай эмгек менен, кандай ой санаа менен бул тасмалар тартылат. Көбүнчө элдер ойлойт, бат эле барып бир эки кадр тартып коелу, уже тасма даяр болуп калат деп. Чында андай эмес. Ошол себептен тасма акталсын, кинотеатрга барып көргүлө, Дастан мырза кичине эс алып калсын деп. Насир Димакер көчөдөн түз бассын. Жакшы. Анда эмесе бизде кийинки рубрикабыз бул трейлер деп аталат. Негизи бирок трейлер чыга элеккен, ошол себептен мен клиптен, то есть саундтректен жана ошондой эле тизерден 2-3 кадрларды алып алдым. Азыр мен бул жактан телевизорго кошулуп алайын дагы, сиздерге кандайдыр заданияларым бар. Азыр оюн ойнойбуз. Аткарабыз да. Аткарабыз. Азыр дагы бир рубрикабыз бар, ага да даяр болуңуздар. Дастан мырза сен жеңилесиң. Бирөөңүздөр жооп берсеңиздер. Аш. Кимиз Дастан мырзадан баштайлы? Кайсыл тамга болчу? Буну даже көргөн эмесмин. Могул жер сөмкө кайда болгондо эле билбейм деп кой да. Бир мындай тамга экен, Бир эле бир жазуу экен. Бир эле тамга шлемдин үстүндө жазылган экен, чоң эле болуп турат да. Эме телефондор коюп коебуз. Ушунча шумшук белең да. Эңиз батыраак жооп бериңиз. Мен Б тамгасы деп коём. Б деп ойлойбуз. Мисалы ачык, ал жакта А деген тамга болчу, көрүпсүзбү? Деде сары турбайбы? Жалбырактар жаппайт окшойт экен. Турбайбы? Кийинкиси бул жакта Мырза Эмеженин джинсовкасынын моягында демсе бир сүрөт тартылган экен да. Мындай колго эметилген окшойт. Ошол кайсыл сүрөт болчу, эмне тартылып турган? Эмне эле ошол? Насир Димакер жооп бериңиз, сиз режиссерсуз да. Биз эме да, жок. Биз семейныйбыз го, Мырзайым тыкыр караган эмеспиз да. Бойдоктор жооп берсин. Жок, бойдоктор жооп берсин, Асырбек өзүңүз жооп бериңиз. Биякта коёндун сүрөтү бар беле? Коёнду ойлойсуз, билбейм. Бир жаныбардын сүрөтү болсо керек эле. Билбейм. Ар нерсе болушу мүмкүн. Коён деп коебуз байке. Коён, жаныбар деп коелу, жаныбардын сүрөтү. Ал жакта дейм болсо Радуга, Радуга. Күнжерес болчу. Кийинки кадр бул жакта арткы жакта эме туш кийиз бар экен. Шырдак илинип туруптур да. Ошол кандай өңдө болчу? Кызыл, кара, көк. Ушу ар кандай өңбү? Ар кандай өңдө болчу, бирок бир түс бар, көбүрөөк ошол экен да. Калгандары кичине майда экен. Бир түс айтсаңыз болсун байке, сиз бул жакта өзүңүз тартылып турсуз. Таразы эле? Кароо эмне болот да бакасың? Жок, өзүм билем. Могу просто ошол түстүн өң кандай деп билбейм. Адалжыңбы? Эме болуш керек эле. Момундай цвет болуш керек эле. Кызыл болуш керек. Кызыл деп ойлойсуз, э? Кызыл болчу. Туура, боюнчасы кызыл, анан жашыл ак болчу экен, э? Кызыл болчу. Туура жооп бердим. Жакшы. Бул жакта бете эң бурчун эмес тоже ак менен боеп койгон. Бул эме клиптен алынган кадр. Ошол жакта эмне бар? Столдун үстүндө турган бир нерсе. Сонун үстүндө бир реквизит, э? Кимге бул суроо? Билбейм, кимиңиздер жооп бересиздер. Ал тирүү нерсе. Тирүү нерсе. Сөз мен жооп берем. Эми попугай бар. Попугай? Гүл бар. Гүл деп ойлойсуз? Попугай барбы? Сөмкада отурганда. Ушу сөмкада жок элем ушу. Бир жооп. Эме гүл ана же болбосо попугай. Гүл болуш керек. Жок, бирөөсүн айтыңыздар. Гүл. Мен эмеде попугай дейинчи. Мен айтайын. Мен гүл деп алдым. Мен гүл дедим кайра. Гүл деп ойлойсуз.
Ошол жакта гүл бар болчу. Мен биринчи айтпадым беле сен. Эмне албашып аласың? Кайдан попугайды айта калдың сен? Бул жакта көрүнүштө бир терезени ак менен боеп койгом, ошол жакта бир постер илинип туруптур да. Ошол эмне вывеска экен. Эмне деп жазылып турган ошол жакта эмне бар эле. Чоочун кишинин постери эмеспи? Кош келбейт бүгү да. Ал жакта ошол оорукананын эле немелери болуш Логотип керек. турган. Оорукана деп жазылып турат деп ойлойсузбу? Аптека деп турду эле. Кичинекей баланын сүрөтү болсо керек. Кичинекей баланын сүрөтү. Аптека деп жазылды. Аптека, сиз Бу жерде да жок белем да. Аптека деп турган. Мондай плюс болуп турган да. Ошондой болуш керек. бир чечимге келиңиздер. Аптека. Мен үчүнчү оорукана деп, үчүнчү балдар ооруканасы деп жазылып турат деп ойлойм. Постер сүрөт жакта эмеспи? Өйдө жакта эле ал. Жок, бул жер аптека болуш керек. Мына эле плюс белгиси болуп. Анда баарыбыз чогулуп аптека деген жооп токтолдук. аптека деген жоп. Ошол жакта Аны тура. айттым ба? Аптека. Айбайт аптека деп туруптур. Турдумбу? Жакшы, эми подкастыбыздын аягында бул жакта көрүүчүлөргө карап туруп, сиздердин тасмаңыздарды эмне себептен көрүшүбүз керек? 3 себеп, бир-бирден себеп айтып кетсеңиздер. Мен айтайынбы? Кино өзүн акташ керек, ошон үчүн көрүш. Эмне себептен көрүш керек? Биякта мен негизи кинодо мамилелерди жакшы көрөм да. Кинонун ичинде мамилелер болгонду жакшы көрөм. Биякта ошо ак жол менен чолпон эле эмес, биякта эки семья бар, эки үй бүлөнүн ичиндеги бир туугандардын мамилеси, достордун мамилеси, ата эненин балага болгон, чоң атанын небереге болгон мамилеси ошол нерселер көрсөтүлөт да. Анан ошо үй бүлө баалуулугун чыңдаш үчүн, үй бүлөлүк немени бактылуулукту сезиш үчүн биринчи көрүшүңүздөр керек. Экинчиси, Сиз бир себеп, ар бириңиздер бир-бирден себеп. ар бирибиз бирденби? Сен айта бер анда. Насирдин байке үй бүлөлүк баалуулуктар деп жооп берди. Ал эми Дастан мырза. Коштойм келбейт экини көрүп атканда ар ким өзүнө суроо берип көрүш керек деп ойлойм. Менин башыма ушундай ситуация келип калса, мен эмне кылмакмын деп. Эшинчиси. Коштойм келбейт эмне үчүн көрүш керек? Коштойм келбейтти Бир себеп. айта турган билет алыш керек, кириш керек, көрүш керек да. Коштойм келбейтти сүйүүнүн кадырын, баркын, баасын билиш үчүн көрүш керек. Жакшы, үй бүлөлүк баалуулуктар, өзүңүздөрдүн ой жүгүртүңүздөр, жана ошондой эле сүйүүнүн баркын билиш үчүн бул тасмага буюрса 2-октябрдан баштап Кыргызстандын бүткүл кинотеатрларынан көрө аласыздар. Үй бүлөңүздөр менен, сүйгөн жарыңыздар менен баардыгыңыздар барсаңыздар болот. Болотко кээ бир тасмаларга үй бүлөң менен же бирөө менен бара албай калсаң, бул жакка каалаган адамдар менен барсаңыздар болот. Андыктан буюрса сиздерге тасма жагат деген ойдобуз. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кассаңыздар актасын. Ошо буюрса кийинки подкасттардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Айжан Асылбек болдум жана бүгүнкү биздин подкастыбыздын коноктору Коштойм келбейт тасмасынын жаратуучулары.